Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздер менен биз тексттик стилдер жөнүндө таанышабыз жана алар менен иштегенди үйрөнөбүз. Достор, эң эле алгач бул жерде мен мисал даярдап алдым. Ал мисалды браузерден карап көрсөк, бул жерде менин мисалым чыкты. Достор, мисалы сайттарда, ар бир сайтта түрдүү шрифттер менен, түрдүү фонт сайттар менен, размерлер менен тексттер жазылат. Бардыгыбыз эле байкасак керек. Эми достор, ошол шрифттер кантип жазылат деп ойлоп жатсаңыздар, ал үчүн font family деген касиет бар. Ошого font family'ге шрифттерди түзүп алабыз да. Шрифттерди кантип өзүбүздүн проектке кошобуз достор? Негизи шрифттер, кээ бир шрифттер бул платный болушу мүмкүн, кээ бир шрифттер болсо бекер болушу мүмкүн. Мисалы Google фонттун шрифттери бекер бар. Бул жерден бир эки шрифтти тандап ала турган болсок, ал шрифттердин кандай кошуларын үйрөтөйүн. Достор, шрифттерди кошуп атканда бул жерде Google Fonts'та мисалы бул шрифтти тандадык. Тандагандан кийин биз өзүбүзгө кайсыл шрифттер керек болорун көрсөтөбүз. Мисалы бул жерден бизге 300 жоондукта деп айтсак болобу, ордукта деп font weight 300 болгон, ошондой эле 400, 500 болуп бул жакта жогорулап кетип атат. Шрифттер мындай толураак болуп кетип атат. Эми бизге мисалы 300 же болбосо бизге 500 керек болуп аткан болсо, аны бул жерден кошуп алабыз дагы. Ошондой эле бизге 400 керек болсо, бул жерден кошууну басып, эми бул жерде карасак бизге даяр адрес берип атат да. Бул линкти берип атканы достор, бул жерден копировать кылабыз дагы, аны өзүбүздүн проектке кошобуз. Достор, проектке биздин баракчага бир кошумча башка бир китепкананы кошуп атканда, сөзсүз түрдө ал китепкананы хит бөлүгүнүн ичине жазабыз. Мисалы азыркы эле биздин шрифтти копировать эттик, аны бул жерге койсок, бул жерге келди. Бул биздин шрифттин адреси. Шрифтти ушундайча да койсок болот достор. Өзүбүздүн баракчага ушундайча да кошсок болот. Ошондой эле CSS файлына дагы кошсок болот. Ал үчүн CSS файлына кошуу үчүн мындай кылып кошсок болот да. Стилди өчүрөбүз дагы. Import дегенден собачка import деп шрифттин адресин жазабыз. Ушундайча шрифтти кошсок болот. Эми достор, биздин листибизди карасак, листибизге ошол алып келген шрифтти жазабыз. Биздин шрифттин аты робот sans serif экен да. Бул шрифтти көчүрөбүз дагы. Мисалы монтип кошконубузда биздин шрифттин стили өзгөрөт достор. Эми жана башкача болчу Google'дан. Бул биздин дефолт түрүндөгү шрифтибиз. Ал эми буну өзгөртө турган болсок, биздин шрифттин караңыздар, шрифтибиз өзгөрдү. Эми ушундайча кошуп алсак болот достор. Бул жактан линкти өчүрүп алсак болот, себеби биз аны стилибизге импорт кылып, стилден кошуп алдык. Эң алгач достор, сайтты жасап атканда, кандайдыр бир баракчаны жасап атканда, сөзсүз түрдө биздин текстибиздин шрифтине маани беришибиз керек. Албетте дизайн, сайттын дизайнын жасап атканда дизайнга жараша шрифтти колдонобуз да. Дизайнер кандай шрифтти колдонсо, биз дагы ошол шрифтти колдонушубуз керек болот. Эми биз достор кандай шрифтти колдонгонду үйрөндүк. Андан кийинки текстибиздин стилдерин бере турган болсок, мен сиздерге ыңгайлуураак кылып туруп ачып алайын. Ачамды. Эми бул жерден стилдеп кете берейин. Так. Эми кошуп алдык. Эми караңыздар достор, биз эгерде биз
биздин текстибиздин түсүн өзгөртө турган болсок, анда биз color деген касиеттин жардамында өзгөртө алсак болот. Бул жердеги биздин менюбузду blue турган болсок, биздин менюбуз өзгөрөт. Караңыздар, өзгөрдү. Ал эми yellow кыла турган болсок, сары түстү өзгөрдү. Биздин тексттин өткөн сабактарда дагы колдонгонбуз. Тексттин цветин өзгөртүү үчүн color деген касиетти колдонобуз достор. Эми текстибиздин размерин өзгөртө турган болсок, анда биз font size деген касиет бар. Font size'дын жардамы менен биздин фонтубуздун размерин өзгөртсөк болот. Мисалы 26 пиксель деп турган болсок, караңыздар, биздин фонтубуздун сайзы өзгөрдү. Андан кийин достор, биздин text align дегенде достор, биздин тексти центрде жайгашып калат. Центрде жайгашты. Ошондой эле достор, line height деген бар. Line height деген биздин текстибиздин бийиктиги, башкача айтканда, бийиктиги канча болот. Бизде line height тексттин размеринен гана бир аз гана чоң болушу мүмкүн. Мисалы, бул жерде 30 пиксель деп карап көрөлү. Бул жерде 30 пиксель болуп калат. 40 пиксель деп көрсөк, байкаш үчүн көрдүңүздөрбү, биздин бул жердеги, караңыздар, home деген үстүнөн жана астынан бош мекиндик турат, бирок бул home дегенибиздин бийиктиги болот да. Бул тексттин лайндын бийиктиги. Эми достор, андан кийинки стиль болсо font style деген бар. Font style азыркы учурда дефолт түрүндө турат. Италик кыла турган болсок, font style биздин текстибиз курсивный болуп калды. Курсив болуп калды. Ошондой эле font weight деген бар. Font weightибизди bold кыла турсак, font weightибиz bold болуп калды. Караңыздар, толугураак болуп калды. Андан кийинки текстке тиешелүү негизи аябай эле текстке тиешелүү стилдер аябай көп. Text decoration деген бар. Text decoration дегенибизде биздин текстибиздин астын чызсак болот. Мындайча чызып алсак, text decoration жардамы менен чызып алса болот достор. Initial болгондо дефолт түрүндө initial болот достор. Караңыздар, decoration болгон, underline болгондо асты сызылып калат. Эми достор, андан кийинки мисалы word spacing деген бар. Бул жердеги сөздөрдүн арасындагы боштук деп айтсак болот. Мисалы contacts page дегенге да бир сүйлөм бар. Home menu деп турган болсок, menu list деп турган болсок, ушул сөздөрдүн арасындагы боштук канча болуш керегин көрсөтөбүз азыр. Бул жерде 20 пиксель болду. Мен азырынча чуртайын дагы. Бул жердеги аралык достор азыр 20 пиксель болду. 40 кыла турган болсок, арасында 40 пикселдик боштук болду. Бул деген font face деген достор, эки сөздүн ортосундагы боштукту айтабыз. Ал эми эки жон гана тексттердин, тамгалардын арасындагы боштукту биз достор, тамгалардын арасындагы боштукту биз letter space деген бар, ошол менен берсек болот достор. Letter spacingге биз мисалы тамгалардын арасында боштук 20 пиксель болсун десек, ар бир тамганын арасындагы
аралык 20 пикселден мындай болуп. 2 пиксель десек 2 пикселден турат. Негизинен 0,5, 0,2 болушу мүмкүн. Аралыктары мисалы 0,5 болушу мүмкүн. Караңыздар, ушунчалык аралыкта негизинен жетиштүү 0,5 пикселдик аралыкта. Андан кийин достор, биздин азыр бул жерде биринчи тамгабыз. Биз бул жакта биринчи сөзүбүздү чоң тамга менен жазган үчүн бул жактан чоң тамга чыгып жатат. Чоң алфавитте эгер кичине тамга менен жаза турган болсок, кичине тамга чыгат достор. Ал эми достор, биз кичине тамга менен бардыгын кичинекей менен жазып, кичине алфавит менен жазып туруп, аны стилдин жардамында чоңойтуп алсак болот достор. Аны кантип чоңойтобуз десек, текст трансформ деген касиет бар. Текст трансформго биз lowercase десек, биздин тамгаларыбыз кичинекей тамга болуп калды, бардык тамгалар. Ал эми uppercase десек, биздин тамгаларыбыз чоң тамгалар менен жазылып калды достор. Capitalize дегенибизде достор, биздин биринчи ар бир сөздөгү биринчи тамга чоң тамга менен жазылып калат достор. Достор, биз сиздер менен тексттин стилдерин, текстти кантип стилдөө керектигин үйрөндүк достор. Бул негизинен сайтты жасап атканда, биздин текстти кооздоп атканда өтө маанилүү. Бизге билинбеши мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө биз тексттерди ар дайым кооздойбуз. Мисалы эле бир сайтты ала турган болсок, Flowers деп туруп кирип туруп, сайт караңыздар, бул жердеги тексттерге дагы тексттердин стилине маани берсеңиздер, бул жерде дагы тексттин стили түрдүү стилде жазылган. Бул жерде кичинекей, бул жакта bold колдонулган, бул жердеги пиксель font weight 400 болупчу. Бул жактагы дагы стилдер, тексттин стилдери түрдүү кездешкен достор. Бул сайтты жасап атканда бул тексттин стилдери аябай маанилүү достор. Аны жакшылап үйрөнүп алуу шарт, үйрөнүп алуу керек достор. Бүгүн сиздер менен биз эң маанилүү тексттин стилдерин үйрөндүк. Достор, кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.